Бүгін Ош шаарында өзгөчө Сулайман Тобу мечити сиздердин жамаатыңыздарда bir өзгөчө bir жаңылык, мүмкүнчүлүк. Өзүңүздөр көрүп тургандай, бүгүн өзгөчө сиздер кээ бириңиздер таанып, кээ бириңиздер тааныбаган устаз келип отурат. Устазыбыз Ахматов Абдували устаз Мекке шаарында илим алып жүргөн студент, ошол эле учурда устаздарыбыздын катарын толуктайт. Ошол илимдин түбү жок экен. Ошол bir 15 жылдан ашуундан бери ошол Меккеде илим алып жүрөт. Андан тышкары Меккеге кеткенге чейин Бишкекте Ислам университетин аяктаган. Баарыбызга белгилүү болгон сүйүктүү устазыбыз Чубак ажынын шагирти. Мына ошол Чубак устазыбыз өзү окуган университетке, өзү окуган устаздарга алып барып тапшырып 2005-жылы. Ошонон бери ошол жерде ошол устаздарда ошол Чубак ажы окуган, Чубак ажы алган илимдерди алып жүрөт. Алла рахматын алсын, азда өзү дагы толуктап айтат. Андан тышкары 2008-жылдан бери Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын биздин муфтияттын расмий өкүлү ажыларды тосуп алып, кызматын кылып узатуу боюнча. Араңыздарда ажыга барып келгендер башкалар болсо, таанысаңыздар керек. Ошол бүтүндөй биздин мамлекеттен барган 5000-6000 ажыга 2008-жылдан бери ошол тосуп алып, гостиница менен башка менен камсыздап кызмат кылып келип аткан устаз. Мындан ары ажыга умрага барам десеңиздер дагы бул киши дагы эле ошол илимин окуп жүрөт. Барсаңыздар дагы тосуп ала турган дагы ушул устаз иншалла. Bir kunt koyup, yakınırak cılıp, жақшылап bir пайдалуу bir сабагын уксак, сиздерди bir ziyarat кылып, саламдашып, bir мекендештерге bir куса болуп келген, ушундай bir улуу устаз. Анда эмесе сөзүн узатпай, сөздү устазга берейин. Бисмилlah устаз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин, вассалату вассаламу аля ашрафил мурсалин, саййидина ва хабибина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин. Аллах Таалага чексиз мактоолор жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга салаваттар болсын. Андан кейін урматтуу ордолуу Ош шаарындагы мусулман бир туугандарым, сиздерге бейиш ээлеринин саламы болгон. Куранда Кудай Таалам бейиш ээлеринин саламы деп бейиш ээлеринин саламын атаган бир салам бар. Муну бардыгыңыздар жакшы билесиздер. Бейиш ээлеринин саламы бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үйрөтүп кеткен. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху деп сиздерге салам айтам. Аллах Таалам баарыбызга тынччылык берсин. Сиздерге, үй бүлөңүздөргө, жакын кошуна бир туугандарыңыздарга бардыга Кудай Таалам тынччылык берсин жана өзүн рахматын, берекесин жаадырсын. Азыр шуңкардамыла айтып кеткендей, Кудайга шүгүр, бул Кудай Тааланын неаматы, Кудай Тааланын жакшылыгы. Аллах Таалам ошол жакшылыктарынын, неаматтарын арттырып бере берсин. Бул дин жана дин илими, ыйман, бул теңдешсиз байлык. Теңдешсиз байлык бул чеги жок неамат. Бизге Кудай Таалам ушуну берип, мына үнтүп Кудай Тааланын үйүндө баш бириктирип, жума намазын окуп, бир имамдын артында туруп, намаз окуп атканыбыз өтө чоң неамат. Бул үчүн биз Аллах Таалага шүгүр гана айтабыз. Аллах Кур'ан-ы Каримде ла ин шакартум ла азиданнакум. Эгер силер шүгүр кылсаңар, дагы арттырып берем дейт. Биз шүгүр кылабыз. Шуңкардамыл айтты, тааныштырып, дагы бир жол тааныштырып айтып кетем. Ошол атым Абдували. 2002-жылы Бишкектеги Ислам институтун бүтүргөнбүз. Андан кийин ошол Чубак ажынын кызматы менен ошол кишинин эмгеги, документтерибизди алып барып, ошол Меккеге тапшырып, өзү окуп аткан факультетке, шарият факультетине тапшырып, ошол жерде окуп, анан билесиздер, Мекке бул ажылыктын жана умранын борбору, мусулмандардын борбору. Ошол жерде Чубак ажы Кыргызстандын ажылык жана умраны уюштуруу боюнча өкүлү болчу. Ал Чубак ажы 2008-жылы келгенден баштап, ал жерде ошол ишти биз орундап келатабыз. Ажыга баргандар жакшы билет, көпчүлүк менен таанышканбыз. Бар электер барыңыздар, биз сиздердин кызматыңыздардабыз иншалла. Кудай буйрса дагы. Андан кийин бул жерде негизи
буга чейин мындай минбарда, мындай орундарда биз сүйлөп баян кылган эмеспиз, айрыкча Сулайман Тоо мечитинде. Бүгүн ошол бир аманатты, бул да салам, бул аманатты жеткирүү дагы ылайыктуу болуп турат. Ошол Чубак ажынын устазы бар. Чубак ажыны чубак ажы кылып, Ханафи мазхабын окуткан, ага билим берип тарбиялаган Шейх Тарик Мухаммад Сардар Али деген устазы бар. Муну чубак ажы көп жолу сабактарында да айткан. Ошол киши атайын Кыргыз элине, Кыргызстан мусулмандарына айткан саламы бар. Ошол саламыны алиге алыңыздар, бул аманат мойнумдагы. Ушуну жеткирүүнү туура көрдүм минбардан. Ал кишинин саламы бар. Кабыл алдыңыздарбы? Демекчимин, бул жерде салам, бул айрыкча бүгүнкү темадагы балким жаңылык эмес. Мен сүйлөй турган тема, сиздер менен талкуулай турган тема, бул жаңылык эмес. Бул жөнөкөй эле күнүмдүк турмушубуздагы бир эмес бир канча ирет кайталана турган улуу ибадат, намаздагы парз жана жашообуздагы пайгамбарыбыз үйрөтүп кеткен сүннөт жана бейиш ээлеринин эң негизги бири-бирине болгон саламдашуусу, мына ушул саламдашуу тууралуу. Азыр мен сиздерге ошол Шейх Тариктин саламын айттым. Саламды кабыл алганды дагы үйрөнүш керек. Алейка ва алейкумуссалам. Сага жана ошол салам айткандарга Аллахтын саламы болсун деп жооп айтуу керек. Бүгүн ушул салам тууралуу сүйлөшкөнгө мажбур кылган тема дагы нерсе дагы ушул. Бул өзү жана сөзүн башында айткандай бул чоң ибадат. Намазда карап көрөңүздөр. Намазда биз саламсыз намазды бүтүрө албайбыз, туурабы? Ассаламу алейкум ва рахматулла. Ассаламу алейкум ва рахматулла. Жүрөгүбүздөн эмне деп ниет кылабыз? Оң жагыбыздагы адамдарга жана периштелерге салам дейбиз, Сол жагыбыздагы, анан сол жака салам берген, сол жактагы адамдарга жана периштелерге деп. Эгерде имам оң тарабыбызда болчу болсо, имамды кошуп ниет кылабыз, жана ошол имамга дагы. Имам сол жагыбызда болчу болсо, сол жагыбызга салам берген учурда, ошол сол жагыбыздагы адамдарга, периштелерге, ошондой эле имамга деп ниет кылабыз. Андан кийин намаз бүткөндөн кийин намазды жаңы үйрөнгөндөрү билбеши мүмкүн, бирок намазды мурдатан окуп келаткандар жакшы билишет. Же болбосо имам дамлалар бүткөндөн кийин ар дайым намазды бүткөндө Аллахумма антас салам ва минкас салам. Табаракта я зал жалали вал икрам. Карап көрүңүз, биз салам деген сөздү канча жолу колдонобуз? Салам деген бул парз намазыбызда, бул ибадат. Салам деген сүннөт жашообузда бири-бирибизге. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, эгер мусулман адам эки мусулман бири-бириге жолуккан кезде кимиси биринчи салам айтса ошол эң жакшы дейт. Бул салам ибадат. Салам күнөөлөрдү кечирет. Пайгамбарыбыз айтат, эки мусулман жолугуп бири-бириге салам айтып, кол кармашкан болсо, ошол кол кармашкан кезде күнөөлөр жааган жамгырдай болуп, шатырап күнөөлөр төгүлөт дейт. Бирок мен таң калып аткан нерсе, биз 90% мусулмандар жашаган жерде бул салам намазыбызда канча жолу кайталап атсак дагы, жашообузда сүннөт экенин билсек дагы, бирок негедир ушул саламга анчалык маани бербегендей сезилебиз. Телефондо сүйлөшүп аткандарды, бири-бириге учурашып аткан досторду, кудаларды, ага, ини, эже карындаштарды бири-бирине карап, айрыкча ушул сапар келгенде көбүрөөк назар салып баштадым да. Ассаламу алейкум деп салам бериш бизде жок экен.
болсо дагы аз. Же салам берсе, саламды алик алганды билбейт экенбиз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ла тадхулул джанната хатта ту'мину." Силер бейишке кирбейсиңер ыйман келтирмейинче, же болбосо толук ыймандуу болмоюнча силер бейишке кирбейсиңер. Өзү биздин могул жерге келип, мешитке келип атканыбыздын максаты эмне? Келишибиздин максаты күн сайын 5 маал намазыбыз, өзү пенде болуп жаралгандагы максатыбыз бейишке кириш да, туурабы? Бирок пайгамбарыбыз айтат, силер бейишке кирбейсиңер толук ыймандуу болмоюнча. Бирок толук ыймандуу болбойсуңар, силер бири-бириңерге болгон сүйүүңөр артмайынча. Мусулман адам бири-бирини жакшы көрүп калмайынча, жакшы көрө албайса, бейиш толук момун боло албайт экен. Силерге үйрөтөйүнбү бири-бириңерге кантсеңер ошол ортоңордогу сүйүүңөр, ортоңордогу сүйүү, бири-бириңе болгон жакшы көрүү сезими күчөшүн үйрөтөйүнбү силерге дейт. Анда афшус салама байнакум. Араңарда саламды жарыя айткыла. Жайылткыла, саламды жайылткыла. Ассаламу алейкум дегенди үйрөткүлө дейт. Бирок биз телефондо, алло, кактасың? Телефондо байкайсыздарбы ушуну? Ассаламу алейкум деген аз экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, кимде ким ассаламу алейкум десе, мында 10 савап бар дейт. Ассаламу алейкум ва рахматуллах десе 20 савап бар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух десе 30 савап бар дейт. Савап агып жатат. Бири-бирибизге болгон сүйүүбүздү күчөтө турган эң биринчи механизм мына ушул экен. Мусулмандардын ортосунда болгон сүйүүдү күчөтө турган ыкма кайсы? Салам берүү. Бирок биз анчейин буга маани бербейбиз. Салам берели. Сүйүүбүздү күчөтөт ортодо. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, мусулман менен урушкан болчу болсо, экөө урушса, таарынышкан болсо, 3 күндөн ашык саламдашпай коюу арам дейт. 3 күндөн ашык салам бербей койсоңуз, бул күнөө. Урушкан адамды жараштырыштын биринчи механизми, биринчи ыкмасы кайсы экен? Салам. Саламды айталы. Саламды мааниси кандай? Саламды мааниси тынчтык. Аллах Тааланын аты ассалам. Аллах тынчтык. Аллах Таала тынчтыкты жакшы көрөт. Аллах ошол тынчтыкты момундарга каалайт. Ошол тынчтыкты бири-бирине каалаган момундарга ортолоруна сүйүү тартуулайт экен. Ошон үчүн биз намазыбызда караңыз, намазда эң зор ибадат, күн сайын 5 маал кайталанган ибадатта ассаламу алейкум деп салам бергенде жаныбыздагы адамдарды, биздин динибиз демек ынтымакка, биримдикке чакырган дин. Биримдикке чакырган диндин эң негизги көргөзгүчтөрү, эң зарыл маселе бул салам маселеси. Башка сөздөрдү айтып, мен күнөө аласыңар дебеймин. Бул күнөө эмес. Сахабаларды да пайгамбарыбыз ушундай тарбиялаган. Сахабалардын ичинде деле саламды билбегендер болгон. Ассаламу алейкум деп салам айтышты билбегендер. Биз азыр кутмандуу таң, кайырлуу кеч, привет деп салам айтабыз да, туурабы? Кандай? Жакшы, аттирик дейбиз го, туурабы? Ушунун бардыгы салам болгон. Сахабалар мезгилде эле ушундай болгон. Бирок пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям буга маани берип үйрөткөн муну. Атайын үйрөткөн. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям эшигине бирөө келип сахабалардан кире берейинби деген. Десе пайгамбарыбыз жанында ушул үйүндөгү кызматкер аялды айтат. Сыртка чыгып айтып кой. Биринчи ассаламу алейкум аадхул. Ассаламу алейкум, мен сизге тынчтык каалаймын. Мен кире берейинби деп сурасын дейт. Ассаламу алейкум мааниси кандай экен? Мен сизге тынчтык каалаймын дейт экен. Карап көрүңүз. Ислам динини бүгүнкү күндө терроризм кылып көргөзгүсү келгендер бар. Ислам дини террористтер чыгып атат. Башка деп башына селде кийгизип коюп, сакалды парпайтып коюп туранан, колуна автоматты берип коюп, башкаларды өлтүргөндө көргөзгөндөр бар.
İslam dini ындай эмес. İslam dini күн сайын 5 маалыңызда намазда эки жагыңызга туш тарабыңызга имамды кошуп, периштелерди кошуп, бардыгына тынчтык каалап турасыз. Аллахтын өзүнүн аты ассалам. Салам эле берип жөн коюп койбосоң сүннөт. Аллахумма антассалам ва минкассалам табаракта я зал жалали вал икрам. Аллахым сен тынчтыксың, өзүң тынчтык Аллах. Сенден ар дайым тынчтык келет. Ва минкассалам. Сен тынчтыкты жакшы көргөнсүң, бизге тынчтык тартуулайсың. Аллах пенделерге тынчтыкты жакшы көрөт. Намазыбызда ушуну кайталап турабыз. Баскан турганыбызда, демек бул ислам менен терроризм такыр бири-бириге каршы келген нерсе, такыр окшош болгон нерсе. Бирок биз ушулга майны бербегендик үчүн ошолордун айткан сөзүнө, көргөзгөн видеосуна, сүрөтүнө ишене алып атабыз. Ичине эле мусулмандар террорист болот экен деп. Мусулман террорист болбойт эч качан. Ассалам. Ассаламу алейкум деп өзүңүз айтып алгандан кийин башка бирөөдү кайра, ага жамандык каалап аткан болсоңуз, ал эки жүздүүлүк. Өзүңүздү контролдоңуз. Ассаламу алейкум деп салам айттыңызбы? Коркпо, менден сага только тынччылык гана. Мен сага эч кандай жамандыгым жок. Мен сага тынчтык, бейпилдик, жыргал жашоо гана каалаймын. Мусулмандык ушул экен да, башка бирөөгө. Башка бир мусулманга ушул эле. Мына ушул нерсе жок болгондугу үчүн бүгүн мусулмандардын ортосунда, мусулмандын ортосунда куралдуу согуш болуп атат. Биз мынауга майны бербей койдук. Саламга майны бербей койдук. Ассаламу алейкум деп айтпадыңыздар деп мен айтып атам кебириңиздер. Айтып атам го деген менен кебирлер балким ушул айтып атабыз, бирок майны бербейбиз буга. Же туура эмеспи? Ассаламу алейкум деп үйгө кирген кезде дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам үйгө кирген кезде бош үйдө эч ким жок болсо дагы ассаламу алейкум деп айткыла дейт. Неге? Себеби үйдөгү жана шайтан бар го. Шайтан чыгып кетет экен үйдөн. Аллахтын ассаламу алейкум. Аллах ассалам Аллахтын ысымы да. Аллахтын аты аталган кезде шайтан качып кетет экен. Эгер үйгө кирген кезде салам айтпасаңыз, ассаламу алейкум деп. Ал жерде шайтан болду, бул өзүбүздүн достордон экен дейт. Коркпой эле кала, беймарал бирге жашай берет экенбиз. Ошон үчүн үйгө киргенде үй бош эч ким жок болсо да, үйдүн ичинде эч ким жок болсо дагы ассаламу алейкум деп кирели. Ал жерде периштелер бар. Ал жерде мусулман жиндер бар. Жок дегенде. Жок эле дегенде жанагы шайтан үйдөн качат. Ассаламу алейкум деп. Ошон үчүн бири-бирибизди көргөн учурда ассаламу алейкум саламды жарый айталы. Бири-бирибизге ошол ортобузда сүйүү күчөйт. Ортодо ынтымак күчөйт. Аллах Таалам берекесин жадырат. Ассаламу алейкум деп салам айтса, Аллах берекесин жадырат. Анас ибн Малике пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи айтат: "Эй Анас, я бунай, балакай, сен саламды өзүңө адат кылып алгын." Себеби салам менен үйгө киргенде салам айтсаң, Аллах Таалам ошол сенин саламың менен берекени жадырат дейт. Үйгө береке жайт. Ишиңизде, жумушка барган кезде ассаламу алейкум деп салам айтсаңыз, жумушуңузда береке жайт. Кесиптин бирдеги чогуу иштеп аткан, ал сиздин конкурент болушу мүмкүн да, туурабы? Жаман көрүп, мына дагы келатат деп турса, ассаламу алейкум. Не деген сөз? Мен сага тынчтык каалайм, сенин соодаңдын ийгиликтүү болушун каалайм деген мааниде да. Сенин соодың дагы жүрө берсин. Аллах Тааланын рызкысы кенен, Аллахтын рахматы кенен, сенин да соодаң жүрөт, менин да соодам жүрөт деген мааниде. Салам айтыңыз. Эгер кошунаңыз келаткан кошуна болчу болсо, ага дагы келаткан деле ассаламу алейкум кошуна, ассаламу алейкум дос, салам айтсаңыз көңүлдөр көтөрүлөт. Капа болгон адам көңүлү көтөрүлөт салам айтуу менен. Ошондуктан сиздерге мен саламды айтыңыздар деп осуят кыламын. Саламды жарый айтыңыздар. Бири-бирибизге саламды көбүрөөк айталы. Саламга маани берели. Саламга ушул нерсе жок үчүн бүгүн ортодо биз түшүнө албаган нерселер болуп кетет. Биз ушул саламга маани бербегендик үчүн үчүнчү күчтөр деп, чагымчылар деп атпайбызбы? Ошол саламдын маанисиге түшүнбөгөндүк үчүн биз мусулмандар ортодо үчүнчү күчкө ортодо курал болуп берип атабыз. Бири-бирибизге курал көтөрүп, бири-бирибизди атып, бири-бирибизди кафыр деп, башка деп сыпаттап, динден чыгарып таштап атабыз.
Егер саламдын маанисин билсек, ар бирөө саламдын маанисин билсек, буга окшогон нерселер болбойт эле бизде. Андан кийин кээ бир учурларда туура, кээ бир учурларда салам айтуу өзү өкүмү кандай эле? Салам айтыштын өкүмү өзү сүннөт. Бирок жооп беришчи. Саламды айтыш сүннөт. Демек, бул пайгамбарыбыздын сүннөтү. Балким оор болбостур, кичине өкүмдөр тууралуу. Өзү негизи шарият өкүмдөрү парз, важип, сүннөт, мустахаб, мубах, макру, харам деп бөлүнөт туурабы? Муну Кудай Таалам жөн эле шарият кыла берген эмес. Парз деген сөз демек бул дин деген биздин жашообузда бактылуулук үчүн келген нерсе. Адамдарды кантип бактылуу жашатыш үчүн Кудай Таалам шариятты жөнөткөн. Парз деген болсо демек бир демкени Кудай Таалам парз кылган болсо кайсыл бир өкүмдү. Ал демек адамдын жашоосунда ошончолук зарыл. Анын бактылуу болуш үчүн өтө зарыл болгон нерсе парз. Андан кийин зарыл, бирок парзчалык эмес, болсо анда важип. Анан сүннөт. Сүннөт болсо сооптуу, артыкчылыктары бар, бирок зыяны жок. Ал сүннөт. Андан кийин мубах. Мубах деген нерсе кылсаң дагы боло берет, кылбасаң дагы боло берет. Анын сообу да күнөөсү да жок. Адал тамакты каалаганча жей берсең, бул мубах. Адал тамактарды. Андан кийин макрух деген бар, бул зыяндуу, сенин жашооңдо зыяндуу. Анан арам. Арам деген нерсе өтө зыян, кескин зыяндуу болгондугу үчүн Кудай Таалам арам деген аны. Сенин өзүңдүн ден соолугуңа, психологияга, аял менен эркектин ортосунда жашоосуга, коомго өтө кескин зыяндуу нерселерди Кудай Таалам арам кылып койгон. Демек, салам дагы бул сүннөт. Эгер бул салам айтуу сүннөт. Эгер бирөө сага салам айткан болсо, жооп кайтарыш важип. Ошондуктан бирөө салам айткан учурда кайра жооп бергенге аракет кылалы. Бирок кээ бир учурларда саламга жооп бербей калса, бул учурларда күнөөкөр болбойт. Ошол жана сөзүбүздүн башында айткан устазыбыз Шейх Тарыктын, Чубак Дамланын устазы, жана биздин да устазыбыз Шейх Тарык ушуну ыр кылып жазып калтырып койгон. 21 учурда салам айткан адамга жооп кайтарбаса күнөөкөр болбойт экен. Алар кайсылар? Раддус салами важибун илля ала ман фис салати ау би аклин шугила ау шурбин ау қираатин ау ад'ия ау зикрин ау фи хутбатин ау талбия ау фи қадаи хажатил инсани ау фи иқаматин ау الأذان ау سلم الطفل أو السكران أو شابة يخشى بها افتتان أو فاسق أو نعاس أو ناعس أو نائم أو حالة الجماع أو تحاكم أو كان في الحمام أو مجنونا فواحد من بعده 20. Ушул 21 учурда гана салам айткан адамга жооп берүү важип эмес. 21 кишиге. Кайсыл учурларда? Намазда турган учурда. Сиз намазда турасыз, бирөө ассаламу алейкум ва рахматулла дейт. Сиз ал учурда саламга жооп бериш важип экен деп, ва алейкум ассалам деп намазыңызды бузуп албашыңыз. Намаз бузулуп калат. Бул учурда, бул биринчиси. Ау би акли шугила. Же болбосо тамактанып атканбыз, оозуңузда тамагыңыз бар. Чайнап бирдемкени жеп атсаңыз, ассаламу алейкум десе, ва алейкум ассалам деп оозуңузду жарып ийбейсиз, оозуңуздан нерсени ырытып ийбейсиз. Оозуңуздан кенен жеп, жутуп алып туруп, анан ва алейкум ассалам десеңиз боло берет. Ау шурбин же болбосо бирдемкени ичип атканда, же кыраат кылып, бирдемкени окуп аткан учуруңузда
Же болбосо дуа кылып аткан учуруңузда сиз дуа кылып атасыз, бирөө ассаламу алейкум деп кирсе, дуаны токтотуп коюп, ва алейкум ассалам дебейсиз. Дуаны кенен бүтүрүп туруп, анан ва алейкум ассалам десеңиз боло берет. Ау зикрин же болбосо зикир кылып атасыз, же хутбада мен азыр сүйлөп атам, бияктан бирөө кирип, ассаламу алейкум ва рахматуллах десе, мен кайрылып ва алейкум ассалам дей бербейм. Бул важип эмес мага жооп кайтарыш. Ау талбиятин же болбосо талбия. Меккеге умрага барганда же ажыга баргандар жакшы билет. Лаббайк Аллахумма лаббайк деп айтып аткан учуруңузда бирөө ассаламу алейкум десе, лаббайкты токтотуп коюп салам айтпайсыз. Лаббайкты бүтүрүп коюп, анан саламга жооп берсеңиз болот. Ау фи qaда'ил хажатил инсани. Же болбосо бир инсан менен сиз сүйлөшүп турасыз, анын муктаждыгын бүтүрүп атасыз, телефондо болсун, башкада болсун. Туурабы? Кээ бирлер телефонда ассаламу алейкум деп бирөө менен сүйлөшүп атсаңыз, бияктан салам айтып алып, жооп бербей койсоңуз капа боло берет. Андай боло эмес. Сиз телефонда бирөөдүн муктаждыгын чечип аткан болушуңуз мүмкүн. Бул учурда жооп бербей койсоңуз күнөөкөр болбойсуз. Ау фи иқаматин же болбосо камат айтып атат. Имам сопулар айтат го. Камат айтып аткан учурда ага салам алейкум деп туруп албаш керек. Шарт эмес ага. Аз бүтүп калды. Кыскасы мына ушул 21 нерсе, кийин жыйналышта Кудай буйрса калганын толуктайбыз. Негизи кээ бир учурларда ушундай 21 учурда саламга жооп бербей койсо күнөөкөр болбойт экен.